Спорттун футбол түрүнүн ардактуу көрманы Жураев Орунбай ата 82 жашта. Өмүрүнүн көп жылдарын жаштарды спортту сүйүүгө үндөп тарбиялап келген Орунбай ата мекен коргоочулардын майрамына карата чек ара аймактарындагы жаштар арасында уюштурулган спорттук мелдешти баштап берүүгө чакыртылган. Мен өзüm физкультура институту бүткөнмүн. Самаркандекте 8 жыл мугалим болуп иштедим. Bir канча тарбияладык. Биз жаш мезгилибизде бу жерде совхоз эле. Күмүлдөтүп совхоздун командасын уюштуруп, биз Кыргызстан боюнча чүйгө чейин барганбыз. Келечекте азыр бу футбол эң бир керек жаштарга. Себеби har bir жаштын ден соолугу үчүн бу спорт эң керектүү нерсе да. Төлкөлө футбол эмес, бир гана футбол эмес, башка түрлүк спорттун немелер менен заниматься этсе болот да. Чек ара аймактарындагы жаштар, укук коргоо органдары жана чек арачылар арасындагы мелдеш Баткен облусундагы футбол федерациясынын жана жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү тарабынан өткөрүлдү. Жаштарды мекенчилдикке тарбиялоо, ынтымак биримдигин бекемдөө иш-чаранын негизги максаты дешет уюштуруучулар. Бүгүнкү иш-чара негизинен Тажикстан менен чектешкен айыл өкмөттөр аралык, ошондой эле Баткен районунун, шаар областынын күч түзүмдөрүнүн ортосунда уюштурулуп атат. Негизги турнирдин максаты ошол чек аралар жашаган жаштардын спортко болгон кызыгуусу, ден соолугу чың болуп, ушундай футболду жакшы деңгээлге көтөрүш үчүн, ошондой эле ушул региондордо футболду өстүрүү үчүн ушундай иш-чараларды уюштуруп атабыз. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мындай спорттук иш-чаралар буга чейин кошуна мамлекеттер ортосунда достук мамилени чыңдоо багытында уюштурулуп келгенин баса белгилешти. Алдыда чек ара аймактарындагы жаштардын ден соолугун чыңдоо, достук мамилелерин бекемдөө үчүн колдоолор улантыла берери айтылды. Негизи буга чейин болуп жүргөн пандемияга 2019 жылы бул Тажик Республикасы менен Сур жамааты жана Чаркөө жана Варк жамааттары менен мамиледе, ынтымактуу достук мамиледе ойноп жүргөнбүз. Тилек каршы 2020 жылы өзүңүздөр билесиздер, пандемияга каршы мындай иш-чара болгон эмес. Быйылгы 2020 жылдын башталышы биринчи этабы. Болсо мындан ары дагы болот турат деген ойдобуз. Спорт бул ден соолуктун булагы, ал эми футбол болсо ийгиликтин, ынтымактын, биримдиктин урааны. Спорттук мелдештин катышуучулары тарабынан өлкө башчысына кайрылуу жолдоп, чек ара аймактарында спортту өнүктүрүү демилгелери жандандырыла тургандыгын да айтышты. Күч сынашкан оюнчулардын мыктылары жеңүүчү деп табылып, жеке ишкерлер тарабынан коюлган байгелерди алышты. Каныша Яшымова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.